Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүткөн үйүңөрдү тартып көрсөткүлө деп жүрдүңүздөр эле. Мына сиздердин назарыңыздарга биз салып бүткөн үйдү көрсөтүп берейин. Биринчи участок жөнүндө айта кетейин. Бул участок өтө чакан эле. Бул 3 сотокко жетпеген участок да. Бул жерге тазалоо иштери жүргөн да. Участоктун баары тетигинде камыш, куурай менен өсүп кетиптир. Экскаватор менен келип тазалап, анын үстүнө грунт төшөп, кадимкидей мондай таш кум аралашкан грунтту төшөп туруп, подбетонка куюп туруп, фундамент куюлган да. Анан фундаменттин бийиги канча деп сурагандарга айтат элем, биздики стандарт. Кадимкидей эле бир 50-60 сантиметр чыгып турат да сыртка. Фасадыңар кадимкидей жылууланат. Мына көбү сурайт да, ошо фасад кандай болот дегенде, жидкий травертин чачылып турбайбы үстүнөн, мондай жалтырап, сонун болуп калат да. Эң биринчиден бул базальтый утеплитель менен жылууланат. Анын үстүнө жанагы кафельный клейден шыбалат дагы, үстүнө жидкий травертин чачылат. Эшик терезелерин салып беребиз. Бысмылда деп ичиң кирели. Ичи кандай бүтөт, кандай материалдар менен саласыңар дегенде, биз кызыл кирпич менен гана салабыз. Кызыл кирпичтин толщинасы 1,5 кирпич болот да. Ичинде перегородкалар уже 1 кирпич болуп кете берет. Бул ванна туалет болгон үчүн ушул ойдон калат, анткени бул жака кафель чапташат да. Сантехника трубасын салып беребиз. Ал чашканын астында калган да. Бул чашка берилген, чашка болуп берилет. Анан өзүңүздөр көргөндөй, кызыл кирпич менен стена көтөрүлгөндөн кийин монтип электромонтаж болот. Полностью электромонтаж бүтөт. Электромонтаж бүткөндөн кийин анан үстүнө штукатурка берилет. Мына мондай кара шыбак да, штукатурка. Анан штукатурканын үстүнө анан 2 слой ак шпаклевка берилет да. Вот ушуну white box деп коет. White box деген котормосу белый стена деп коет да. Мына мондай сонун болуп, апапак болуп бүтөт үйүңүз. Бул байке, ушуну салдырган байке өзү чет өлкөдө. Акчам жоголуп кетпей, наоборот инвестиция болсун деп, бул 2 комнатадан турган үйдү салпайды. Эми муну акырындан арендага бере берсе, уже актала берет. Анан бир аз дагы акча чогулса, бул жакка да улап салып беребиз да. Ошон үчүн атайын расчет алынган. Ичине бул жака салынган. Эми буюрса бул жака дагы чойлат. Кийин уже акча чогулткандан кийин бул жака улап салып беребиз. Вот андан сырткары крышасы боюнча тоже базальтый утеплитель менен утепление болот. Анын үстүнө анан металлочерепица менен жаап беребиз да. Мына ушинтип сиздин үйүңүз уже 90% даяр болот да. Анан ичине эмне кирбейт, айта кетейин, ичине отопление кирбейт, пол паркет кирбейт, жана навесной потолок кирбейт да. Калганы бүт эле бүтөт. Ушул квадрат метри примерно $480 тегерек чыгат да. Канчалык площадь көбүрөөк заказ берсеңиз, ошончолук себестоимость арзандайт. Канчалык площадь азыраак болсо, ошончолук кымбат болуп кетет да. Вот ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз рассрочкага үй салабыз. Башында болгону 49%-ын бересиздер, калган акчаны 24 айга бөлүп төлөйсүздөр. Убара болуп бөлүп ар кандай усталарды алып келе бербей, бир эле компания менен баш аягына чейин бүткөнүңөр жакшы. Анткени биздин ушул курган сумманын ичине документация да кирет. Анан архитектурное проектирование кирет да. Өзүбүз чийип берип, өзүбүз документациясын бүтүрөбүз. Ушул WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар. Бардыгыңыздарга маалымат беребиз. Жолукканга чейин.